Өтүп бара жаткан бул жумада Жогорку Кеңеш билим берүү тармагындагы көйгөйлөр жана реформаларды талкуулады. Анда кайрадан эле билим берүү министрлигинин ишмердүүлүгү сынга кабылды. Эл өкүлдөрү дегенде эле акыркы күндөрү мектептерде күч алган окуучулардын арасындагы чоң сынуу, мушташуу, анын кесепетинен каза болгон өспүрүмдөрдүн маселеси менен катар министрлик жарыялаган жаңы жарлыкка ылайык эмделбеген балдар мектепке кабыл алынбайт деген чектөөлөр тууралуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Ошондой эле депутаттар 2025-2026 окуу жылына карата мектептердин даярдыгы боюнча билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеванын маалыматын угушту. Ага айрым эл өкүлдөрү министр айымдын жасаган баяндамасы кооз болгону менен иш жүзүндө аткарылбай жатканын белгилешип, анын башкаруусундагы бул тармактагы кемчилдиктер айтылып, бир катар суроолорду узатышты. Деген менен парламент депутаттары 2023 жылдан бери Доктургүл Кендирбаеваны сынга алып, билген намазын окуп, батыштын тапшырмасын аткарып, Кыргызстанда билим берүү системасын талкалап жатат деп айыптап келишсе да, министр айым былк этпей өз ишин улантып келүүдө. Бүгүнкү күндө дээрлик пландын 50% аткарылды жана 50% учурда аткарылуу процессинде. Балдар эксперимент местайм. Бизде мамлекет ошо даяр болсо сон болот эле да. Урматтуу министр айым, баяндамаңызды уктук, абдан кооз сүйлөдүңүз. Бирок реалдуу иш жүзүндө андай болбой атат да сиздин ишиңизчи. Айылдык мектептер дагы эле ошол баягы койчуманын таягы боюнча калат турбайбы? 100 деген объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундамент уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Килтейген бюджет кабыл алынып кетип атат го 20 мүнөттүн ичинде. Билим берүүгө келгенде биз билим берүүнү коргойлу, министрди коргобойлу. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан билген намазын окуп, батыштын тапшырмасын аткарууда деп сынга кабылган билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева кечээ парламент жыйынында 2025-2026 окуу жылына карата мектептердин даярдыгы боюнча маалымат берди. Анда министр Доктургүл Кендирбаева 12 жылдык билим берүү системасына өтүү, окуу китептерин басып чыгаруу, мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, мектептердин инфраструктурасын жакшыртуу жана илимий багыттагы лабораторияларды ачуу боюнча аткарылып жаткан жумуштар тууралуу баяндама жасады. Учурда 1-6 класстын предметтик стандарттары иштелип чыкты. Негизги жана жалпы билим берүүнүн 7-9 класстар предметтери боюнча предметтик стандарттарын иштеп чыгуу ушул майдын 5-не чейин жыйынтыкталат. Орто жана жалпы билим берүү стандарттары 10-12 класстар предметтери боюнча мамлекеттик стандарттарын иштеп чыгуу июль айында аяктайт. Иштелип чыккан базистик окуу планынын долбоору учурда талкууланып жатат. Жана ошондой эле педагогикалык кесипке даярдоонун жаңы стандарттары дагы учурда талкууланып, жумушчу топ иштеп жатат. Жаңы муундагы окуу китептер менен камсыз кылуу сиздер дагы колдооңуздар менен биз төмөндөгү иштерди жасап жатабыз. Биринчи этабында 21-25 жылдын 1-сентябрына чейин толугу менен ОМК деп коебуз, окуу методикалык комплекстер жана аудио коштосу менен ошондой эле интерактивдүү QR код менен пайдалануу аркылуу бүтүндөй табигый так илимдери китеби 1-класстар үчүн камсыз болунат. Андан соң министр айымдын депутаттарга жасаган баяндамасы кооз болгону менен иш жүзүндө аткарылбай жатканын депутат Чыңгыз Ажыбаев айтып чыкты. Урматтуу министр айым, баяндамаңызды уктук, абдан кооз сүйлөдүңүз. Ошол бүткүл Кыргызстандагы ата-энелер дагы көрүп туруп аз бир сүйүнүп отурат да. Бирок реалдуу иш жүзүндө андай болбой атат да сиздин ишиңизчи. Аны улай депутат Дастан Бекешев Бишкек шаарындагы мектеп жетишсиздигин белгилеп, учурда канча окуучу кезекте турганына кызыкты. Ошондой эле жеке менчик имараттарды ижарага алып, убактылуу класстарды ачып болсо да балдарды окутуу зарылдыгын билдирди. Балдар эксперимент местайм. Бизде мамлекет ошо даяр болсо сон болот эле да. Азыр суроо мындай болот атат да. Бишкекте канча бала барат? Канча бизде азырынча фактически ошондой орундар бар.
и канча балага орун жок. На сегодняшний день, согласно утвержденной инструкции, были открыты квотирования по школам, по микроучасткам, согласно зарегистрированных проживающих детей в системе Түндүк. Порядка 14 тысяч на 1 и 14 тысяч на 2 класс. Работа ведется. Кроме того, согласно инструкции, до 15 августа мы будем выявлять всех детей, которые фактически проживают на территории города Бишкек, для того, чтобы охватить всех детей 18 и 19 года рождения школьным образованием. Ошол эле учурда жакында эле аталган министрлик тарабынан эмдөө албаган балдар мектепке, бала бакчага кабыл алынбайт деген маалымат тараган. Бул тууралуу депутат Бактыбек Чойбеков маселе көтөрдү. Ага билим берүү министри Доктургүл Кендирбаева жооп берип, мыйзамга ылайык эмделбеген балдарда мектепке, бала бакчаларга кабыл алынаарын билдирди. Өткөн аптада дагы ушу маселени көтөрдүк эле. Жаңы окуу жылына кирип аткан балдарды эмдөө вакцинация өтпөсө кабыл албайбыз деген сиздин орун басарыңыз жар салды да. Ушу боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат. Ушуга маалымат бериңизчи. Биз ар бир баланы кабыл алабыз. Билим берүү мыйзамы боюнча биз балдардын билим алуусуна чектөө койбойбуз. Бирок экинчи иретте таза балдардын коопсуздугу да жаралат. Бирок ага карабастан биз кабыл алабыз. Ошондой эле депутат Жалалидин Нурбаев Бишкектеги номер 31 мектепте болгон окуя боюнча министрден ким күнөөлүү деп сурады. Андан сырткары эл өкүлдөрү балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу маселесин көтөрүп, жаш муунду руханий жактан өнүктүрүү, тарбиялык маанидеги сабактарды көбөйтүү, психология сабагын киргизүү, мугалимдер менен бирге ата-энелердин да жоопкерчилигин күчөтүү сыяктуу сунуштар айтылды. Айылдык мектептер дагы эле ошол баягы койчуман таяк койчу калат турбайбы? Биз сөзсүз киргизебиз. Биз сиздер менен биргебиз мектептердин сапатын жакшыртуу боюнча. Эми негизи мына кече бир бала классташын бир уруп койду эле кокустан жабыркап өлүп калды. Артык айрылуу болсун, акыретин берсин, ата-энесине сабырдык берер. Буга ким күнөө? Кимде күнөөсү буга? Бүгүнкү учурда улуттук ички иштер министрлиги тарабынан териштирүү иштери жүрүп Жок, ал жатат. териштирүү бир маселе. Ушуга жагдайга алып келгенге ким күнөө? Ата-энеби, коомчулукпу, мугалимби, же ким күнөө? Же баланын тарбиясыбы? Баарыбыз күнөөлүүбүз да. Ал эми депутат Эмил Токтошов 12 жылдык программа боюнча элге жетиштүү деңгээлде маалымат жетпей жатканын айтса, Камила Талиева келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында канча мугалим квалификациялык даярдыктан өткөнүнө кызыкты. Кадрларды даярдоодо 58 000 мугалимдин билимин жогорулатуу, келечек үчүн билим берүү долбоорун. Бул республикалык билим өркүндөтүү институту даярдап атат дейт. Канча миңин даярдадыңар? Негизинен план боюнчалар өзүнүн 20 миңди даярдайт. Бирок ошол эле учурда бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу 60 миңге жакын мугалимди ар кайсы тематикада даярдап жатышат алар. Бүгүндө эми билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында мугалимдерибизди аттестациядан мындай ыктыярдуу түрдө өтүш керек да, бул аттестациядан. Бүгүнкү күндө жыйынтык кандай болуп атат? Жакшы эмес. Көп мугалимдер өткөн жок. Бирок биз азыр дагы санариптик технологияларды иштеп чыгып жатабыз. Мугалимдин ишмердүүлүгүн мындан ары мындай субъективдүү баалабастан толугу менен алардын ишмердүүлүгүн жасалма интеллект аркылуу баалап АИС мугалим платформасы түзүлдү. Биз аларды окутабыз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз. Аны улай депутаттар тарабынан айдоочулук күбөлүктүү мектеп программасынын алкагында берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу, аймактардагы мектеп жетишсиздиги, жаңы курулуп жаткан мектеп жана бала бакчалардын сапатын катуу көзөмөлгө алуу керектиги айтылды. Мынакей могу Новопавловкадагы мектеп, бул мектепке да мен баргам. Эгер байкасаңар, мына бул мектептин ортосуна мусор менен толтуруп туруп, анан кирпичтерди эки жагынан койгондо, баары өлө ызычы чыгарып туруп, анан кийин мен айткам, ичиндегилер чыгарып туруп жакшынакай койгула деген. Ошондо Гострой комиссия менен барган ушул мектепкечи. Комиссия менен барган, карап койгула эми. Тетиги тешилип туруп коюлган кирпич, бул жакшынакай кирпич, бул бышкан кирпич. Тегерегинде кирпичтер күйүп калган кирпичтер да. Көрүнүп турат. Бүт мектептер, бүт садиктер ушу күйүп калган кирпичтерден салынат. Не себептен? Анткени күйүп калган кирпичти бекерлеп берип койшат. Бекерлеп берип койшат. Бул күйүп калган кирпичтин эч кимге кереги жок, муну эч ким иштетпейт. Ошол себептен муну бекерлеп берип коет. Мен Гостройдун жумушуна абдан нааразымын. Эгер бүгүн
салынып аткан бул объектилер мындай көз боёмо объектилер болсо анда салынбай эле койсун. 100 деген объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Жейт. Баары жешет акчанычы. Ал арада талкуу учурунда кимди ким коргоп жатат деп парламентте министрдин отчетун угууда талаш жаралды. Биз билим берүүнү коргойлу, министрди коргобойлу, министрдин орун басарын коргобойлу. Биз билим берүүнү коргойлу, кагылайындар. Кагылайындар, бул билим берүү. Билим берүү менен маданият маселесине келгенде биз мамлекетибиздин келечегин ойлойлу, кагылайындар. Каяка шашып баратасыңар? Талкуу толук кандуу болсун. Баарыбыздын максатыбыз бир. Бул жерде бардыгы мисалы башка учурларда 20 мүнөттө эле бүтүп калып атат го. Килтейген отчеттор бүтүп калып атат го. Килтейген бюджет кабыл алынып кетип атат го 20 мүнөттүн ичинде. А билим берүүгө келгенде биз ар бирибиз эле билим берүүгө болгон мамилебизди, же кимдир бирөөлөргө болгон мамилебизди антип ортого сала бербейли. Жеке өзүңөрдүн тарынчыңар болсо эле чыга бересиңерби дегенде, акындыгын курусун ошентип бирөөгө мен кыянаттык кылып бир жеке мамилем болуп ошодон өч алайын деген оюм деле жок. Мэрлерге деле өчүм жок. Айтып коеюн, бул мыйзамды талкуулап атабыз, ишти талкуулап атабыз. Интриганы токтоткулачы айрым акындар. Мэрлерге дагы эми акындар бар дем арабызда. Акын дейт, анан эмне дейт? Ырчы дейм банда. Деген менен билим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаеваны парламент депутаттары келгенден бери ишмердүүлүгүн сындап келишет. Ал тургай жакында эле министр айымдын өткөн жылы чет жакка жасаган иш сапарларынын айрымдары узакка созулуп, рационалдуу болгон эместиги айтылган. Анда 2024-жылы 10 эл аралык иш сапар жасаган. Алардын жалпы узактыгы 32 иш күн болуп, бул жумуш убактысынын 16,8%-ын түзгөн. Мисалы Австрияга болгон 8 күндүк иш сапар өтө эле узак деп эсептелинет. Андан сырткары Улуу Британияга 6 күндүк иш сапарга барган. Сапардын алкагында окуу китептерине $400,000 жана министрликке кошумча каражат тартуу маселеси чечүү максатталган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Мына ошол сапарлардын айынан министр айымга эскертүү берилсе, орун басарлары кызматынан алынган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.